Мына бүгүн мен үчүн аябай эсимде кала турган күн болуп атат. Базар Коргон районуна келип, Сабиница Сыргатаева эжеге жолугуп, жайында жездем өтүп кеткен эле Куран окуп, анан жана 1-2 сааттан бери сүйлөшүп отурабыз. Атайын мени келет деп, Сабиница эже ачыткыдан нан жаап коюптур. Саламатсыз эже, кана мына наныңыздан баштайлычы. Мына сонун нан экен, мен өзүм эле бир ушу чоң нандан бирди жеп койдум окшойт. Анан нандан сырткары темаларын анан айтабыз. Hoş geldin Nurgazka. Ошо нандан баштасак эми нандагы эң эле кыргыздай негизги тамак да. Анан ушу нанды мен ачыткыга жасайм да, анан ачыткыга да көп эле элди үгүттөдүм. Анан өзүбүздүн айылдагылардын көбүн эле үгүттөп өткөрүп койдум ачыткыга. Анан ошо бирде ачыткы тууралуу өзүм информацияларды жаздым эле. Бүт бар жоктон звонить этишти, ачыткы бериңиз деп. Анан бардыгына сурагандарынын баарына бердим. Кээ бирлер ошо Базаргон центрине алып келип бериң дешти, аларга да бердим. Эми ачыткыны айта турган болсом, адамзат эң эле өзүнө душмандык кылганы ошо дрожжду ойлоп таап коюшуптур да. Дрожждун ачта тургандары грибок болот экен. Ачыткыныкы болсо бактерия. Камырды кылып ачыткыга ачтып эметкенден кийин Ушу башында кантип баштайсыз? Каяктан баштайсыз? Мунун эң башы каяктан башталат? Ачыткы алганда. Кантип баштайсыз? Ачыткыны кайдан аласыз дейм да? Эмеге айранга кичине камыр кылып коюп ачытыш керек да. Анан как приготовить закваску деп Google'дан караса да чыгат. Жасаса болот да. Анан бозодон кичине жасай койсо болот айранда. Ошентип ачык жасап алса болот. Анан камырды кылып ачыткыга эметтип камырды кылып болгондон кийин во время брожения деп коет экен. Ачып аткан мезгилде витамин пайда болот экен да. Ачып аткан мезгилде эле. Анан ал тандырга киргенден кийин эмеси бактериялары өлөт экен ошондо эле. Анан дрожжго камыр кылганда грибоктор өлбөйт экен. Жада калса нандын мына кээ бир аркасы күйүп калат го. Ооба. Ошо күйүндүдө да грибок болот экен да. Күйүндүдө болот экен. Анан кийин грибок кирип алгандан кийин жашай берет экен ичеги карында. Ал канга өтүп калат экен, ал жерден белок, витаминдер менен тамактанат экен грибокторчу. Анан адамга өтө зыян. Азыр оорулар өтө көбөйүп кетип атпайбы? Ошонун бардыгы эмеден болот экен да. Дрожждон. Дрожждон болот экен. Ошо дрожждун грибогунан болот экен. Азыр көбүнчө эле түрдүү оорулар чыгып атат да. Ооба. Бул алиги рак пайда кылат, дагы адамды алсыратат, тукумсуздукка жеткирет экен балдардычы. Ошентип бизде жакында эле пайда болуп калды бул дрожж. Мен оюмда ошо 20 жылчы болду да бизге кирип келди жашообузга. 30 жылга жакындап калды го. Андан мурда ачыткыга эле кылып жүргөнбүз да. Ачыткыга нан кылганда өзүнүн даамы бөлөкчө болот. Ачыгыраак болот да. Сиздики ширин болуп атат, сонун. Жок. Ошо өзүнчө бир эме болот да, берки дрожжго кылган андай даамдуу болбойт. Анда даам жок. Мунунда даам бар да. Анан мен мурда ошо дрожжго кылып жүрчү элем да мен деле. Анан дрожжго кылып жүрүп, анан ачыткыга өткөндө анан балдарымдан сурадым да. Могу нанды мурдагы нан менен ушул нандын айырмасы бар бекен жеп туруп айткыла дедим да. Мен өзүм байкадым да, даамы өзгөчө да. Жакшынакай.
Балдарын байкай экен десем бардык ооба даамы башкачараак болуп калыптыр. Жакшыраак деп ошентишти. Анан бир балам айтты. Сиз лимон кошуп коюпсуз дейт. Мындай лимондун мындай витамин бирдемелерди кошуп койгонсуз деди да. Ошо байкады да. Чын эле даамы өзгөчө да. Siz эмне кошуп койдуңуз эле? Мен ачыткы эле кылгам. Ошол Анан эмне кээ бир нандар ачык болот, ачыткыга кылган. Сиздики ширин болуп атат да. Ошол ачыткыдагы ачуу болот да. Кээ бир ачыткылар ширин бойдон кылса болот. Ошону мен Үйрөнүп калдыңыз. Өзүмчө ойлондум да. Мен айран уйтам да, айран уйтканда айран уйткуну өзүнчө халаныкты сактайм да. Ага кичине каймак кошом дагы, коп коем. Ошол эле уйткуга айран уйтсам даам аябай жакшы болот да. Мен ошол эле технологияны ушу ачыткыга колдоном. Мындай кичинекей эле ачытып коюп коем. Анан эртең же бирси күнү нан жабам деген күнү ошону көбөйтүп коем да. Көбөйткөндө май кошуп коем. Жөн эле өсүмдүк майы же болбосо жана аш кылганда тагында май калып калат. Ошондой майларды жууп таштабай идиштерге салып халанка кылып коем да, ошого эле жууп коем да. Анын плюс жактары камырды мындай кылып атканыңда майлуу ачыткы тез эле эзилип аралашып кетет. Чоюлуп турбайт да. Эзгенге кыйын болот эмесечи. Тез эзилип кетет. Бул плюс жактары. Экинчи жагы ошол ачыткынын бактерияларын ширин бойдон сактайт экен май. Ошонан аябай даамдуу болот. Ошол секретти билип алдым да. Ошондо ушул бүт кологоштунаңыз бардыгы эле мына ачыткыга өтүптүр да азыр, Азыр ачыткыга өтүп кетишти көп эле. Кээ бирлери эле өтпөсө. Анан тойлорго барсаң, аштарга барсаң бүт эле жабылып турат эле патирлерди коет го. Ошондойду деле кесир кылбасын алгым келбей калды ошолорду делечи. Анан кээде баары алышка туура келет го. Ошо көтөрүп келесиң. Ошону кээде ошо бир торпогум бар, ошо торпокко турап берем да кээде. Ал дрожжи бар депчи. Дрожжунан мен балдарга бергим келбейчи. Ошол патирлердин биринчи эмеси ага дрожжуга ачытат. Экинчиден пальма майын кошот да. Пальма майын сөзсүз кошот. Пальма майы тың кылат экен дагы, даамдуу, анан кийин эме тура берет экен, катпай. Анан аларманда көп болот да даамдуу деп. Анан пальма майы организмге киргенден кийин 38 градуста гана организмден чыгып кетет экен. Биз 36,5 да температурабыз. Ошон үчүн пальма майы чыгып кетпейт экен эч качан. Кан тамырлардын ичине кирип алып, стенкалар деп коет го, сосудтарын ошого жабышат экен да. Боорго кирип алган пальма майлар чыкпайт экен. Ошо пальма майы дагы бүт жана эмеде эме кылыптыр. Руксат берилбейт экен да. ВОЗ деп коет го. ВОЗ бүткүл дүйнөлүк сот неме уюму, ден соолук уюму. Ошону запрещать этиптир да. Пальма майын. Азыр пальма майы бар жокто бар. Конфеттерге кошулат. Печеньяларга кошулат. Сөзсүз. Торттордун кремдерин жасайт. Детский питаниялардан бери кошуп жасайт экен да. Ал бизге зыян экен да. Көп эле Европа мамлекеттеринде бардыгы баш тартып пальма майын. Анан бизге окшогон кедей мамлекеттер жеп атыптырбыз да. Анан ошо Россиядан келген майларга деле ким кепилдик берет. Ошо пальма майын кошуп, анан российский май деп семчкен сүрөтүн тартып туруп, магазиндерде толуп турат. Бар жокто ошо толуп турат. Россиянын талаалары баары эле
Gün карама болуп кетпесе керек. Кубайн жактар бар, ысык жактар. Ким билет эми. Ошончолук көп суммада келет. Өзүңүз мыңайды кандай кылып атасыз? Быйыл ошо пальма майынан коркуп семчке эктим да. Семчке эгип, семчкени күйүп эметип алдык. Капка салып алганбыз, тарт элекпиз эми тарт. Ошону эле жейм деп атабыз. Анан тегирмен ун жейм дейсиз. Анан бүгүн мага мен аппагынан коюп атасыз го? Будайды эгип алалы десек, бүт эле мал көбөйүп кетти азыр. Будай эге албай калдык, будай сатып алдык эле да. Ошонун айылыбызда тегирмен бар, ошого тарттырып алып ошонан жеп атабыз да. Ал будайдын мына аппак нандын ун заводдордо будайдын ортосун, ядросун деп коет. Аппак жерин ун кылат экен дагы, керектүү витаминдүү жерин чыгарып таштайт экен да. Биз аппак унга, аппак нанга көнүп калыптырбыз да, ошо агынан ала берет экенбиз дагы. Ага кошумча дагы ун заводдордо агарткыч кошот экен да. Куп-куу болуп андан бетер аппак кылып берет экен. Ошону эме клейковина деп коет го. Ооба. Ошо клейковина деген ошо ичеги карынга киргенден кийин уже иритип, чиритип, ичегилерди жаман кылат экен да. Ошону ак нанды жебей, ошо тегирмен унунан жеш керек экен. Ал витаминдүү болот экен. Мен дагы ошо тынбай ошо тегирмен ун жеп аттык эле. Бүгүн сиз мейман келет дегениңизден агымдан кылдык деп атпайбы? Эмесе ошо тегирменден, мен тегирмен ундан бөлкө дагы жасап атам. Ачыткыга эле ачтамын, суюк кылып анан эмеге салып коем, мультиваркага. Минутасында пышат, күйбөйт, кадимки бөлкөдө көбүрүп жабырып пышат да. Ошондой бөлкө жасап да жейбиз.